санасын толор курчаган, кайда жүрсөм эстен чыкпаган. Биздин айыл жердин сулусу, жылда барсам жылда суктанам. Биз азыр Ысык көл районунун Шайбек ата айыл аймагында турабыз. Аймак 6 айылдан турат. Айыл эми көрсөтүүсүндө аталган айылдын жетишкендиктери, өнүгүүгө карай жасалып жаткан маанилүү кадамдары туурасында сөз кылабыз. Биздин айыл жердин сулусу, жылда барсам жылда суктанам. Биздин айыл. Бүгүнкү күндө биз Шайбек ата айыл өкмөтүндө эмгек кылып жатабыз. Шайбек ата айыл өкмөтүнө чейин Чоң Сарой айыл өкмөтү болгонбуз. АТРдин алкагында Кара Үй айыл өкмөтү менен Чоң Сарой айыл өкмөтү биригип, азыр Шайбек ата айыл өкмөтү болуп калдык. Шайбек ата айыл өкмөтү болуп аталып калганы түпкү бабабыз Шайбек ата экен. Ошо элдин сунушу менен беш бакачынын балдарыбыз ошо аймагыбыздын атын Шайбек ата коюп бергиле дегенден жергиликтүү кеңеш колдоп, коомчулуктун сөзүн угуп аталып калдык. Биздин аймактын аянты чоң, калкынын саны 14.371 адам жашайт. Көпчүлүк элдин улуту кыргыз улутундагы элдер, анан орус улутундагы элдер жашап жатышат. Аймакта жергиликтүү калк менен тыгыз байланыштабыз. Жергиликтүү калк биз жергиликтүү өз алдынча башкаруу органы кандай иштерди кылбайлы дайыма колдоо көргөзүп, чогуу чараны иш алып барып берет. Кандай гана иш чара болбосун ишке тартсак келип беришет. Элибиз аябай ынтымактуу. Ошондой эле республикалык бюджеттен, жергиликтүү бюджеттен, ички сырткы демөөрчүлөр, инвесторлордун жардамы менен аймакта көптөгөн жумуштар жасалып жатат. Айта кетсек, республикалык бюджеттен дем берүүчү гранттын негизинде мектептерибиз: Бектенов мектеби Кара Үй айылында, Сарой айылында Нурдөлөт ата мектебинин тышкы капиталдык жылуулоосу жасалды жана эшигинин алдына брусчатка төшөлдү. Андан сырткары Өрнөк айылында 120 орундуу бала бакча салынып, 25 декабрда президентибиздин онлайн ачылышын жасап ачылды. Бүгүнкү күндө ишке берилди. Бизде ар бир айылда заманбап бала бакчалар курулду. Социалдык объектилерибиз, мектебибизди аябай көңүл бурабыз. Мектебибизди да мектеп жетекчилери аябай жакшы кармашат. Эски имарат болсо дагы ичине киргенде жаңы имараттай көрүнөт. Кичи футбол аянчы ар бир айылда бар. Андан сырткары кошумча республиканын кайрымдуулук фондунан Дастан кичи аянчасы курулуп бизге ишке берилди 2025-жылы. Биз айыл аймакта ички жолдорду асфальттоо иштерин 2024-жылы баштаганбыз. 2024-25 жылга 10 километрден ашык асфальт бастыруу иштери жүрдү. Бул жергиликтүү бюджеттен каржыланды. Андан сырткары 800 метр жерге демөөрчүлөрүбүз шагыл иштеткен заводдорубуз тарабынан асфальт Байет айылына басылып берди. Ошондой эле ушу курулуштар көп жүрүп аткандыктан биздин аймакта кум шагыл иштетүүчү заводдор көбүрөөк ачыла баштады. Өзүбүздүн ишкерлерибиз анан ошо конкурстан утуп алып келген ишкерлер иштетип жатышат. Аймакта 53төн ашык эс алуу жайлары бар. Быйылкы жылы Камчыбек Кыдыршаевичтин тапшырмасынын негизинде ушу курортко кетчү жолдордун шартын эс алуучулар өтүп атат. Жумуш жарандарыңар жумушка барып атат. Ошого шарт түзүлсүн деген тапшырмасынын негизинде ошол пансионаттарыбыздын жардамы менен демөөрчүлүк көргөзүп 6,5 километрден ашык тротуар басылды. Пансионаттарыбыз бир баш тартпастан бардыгы жапа тырмак колдоп беришти. Ошо аталып кеткен эс алуу жайларыбызда жергиликтүү калкыбыз жумуш менен камсыз болгон. Жана ошондой эле ар кандай жардамдарды көргөзүшүп, аймакка колдоо көргөзүп келишет. Биз Шайбек ата аймагынын Кара Үй айылына
Кароо айылына жайгашабыз. Биздин биринчи ишканабыз 2024 жылы ачылганбыз. Ошондон бери ишмерликти алып келатабыз. Суроо талаптарга байланыштуу биз экинчи заводду ачканга туура келди. Биз азыр ушул учурда 50дөн ашык жумушчу орун түзгөнбүз. Анан биз саатына биздин ишканабыз саатына 100 тоннан ашык кум шагыл чыгарабыз. Бир ишканабыз, эки ишканабыз бириккенде 200 тоннан ашык кум шагыл чыгарабыз. Ошондой эле биз бетонду ар кайсы түрдөгү маркасын чыгарабыз. Бетондун эки завод менен бириксек 2000 кубтан ашык бетон бере алабыз бир күндө. Дагы биздин именно заводдорубуз жаңы технология менен Ирандан алып келинген жаңы технология менен отход аз кылып сырьёну туура жагынан иштетүүгө багытталган жаңы заводдор менен иштейбиз. Азыркы учурда биздин эки ишканабыз тең жумуш иштери жакшы жүрүп атат. Эки ишканабыз менен эки бетонный заводубуз менен биз 2000 кубтан ашык бетон бир күндө камсыз кылып 20дан ашык курулуш компаниялардын талабын аткарып берип атабыз азыркы учурда. Заводдун өзгөчөлүгү бул жаңы завод, жаңы технология менен мурунку заводдордун көбү мынчалык бир эле завод менен мынчалык объемду бере алчу эмес. Азыр биз жаңы технология менен 2000 кубтагы объемдорду бир күндө бере алып атабыз оңой эле. Дробилкабыз болсо таш майдалоочу жабдыгыбыз бул дагы жаңы заманбап иранский техника болгон үчүн отходду азыраак чыгарып жакшы сырьёну көбүрөөк чыгарганга аракет кылып атабыз. Азыркы учурда бизде тиги пансионаттарыбыз өнүгүп, Көлүн жээге өнүгүү жолунда жүргөндүктөн биз мындай айтканда Көлүн жээгинде салынып аткан 20дан ашык компанияга бетон берип жүрөбүз. Мынакей бул жерибиз биздин бетон чыгаруучу жердин операторский, мыякта оператор балабыз отурат. Жанагы айтып кеткендей жаңы технология менен именно компьютер менен, ноутбук менен гана бетонду берет, программаны берип коет. Ошол программа бетон заводду полный өзү иштетип, сууну канча кошуш керек, цементти кандай кошуш керек, маркага жараша компьютер өзү кошуп, чылап жөнөтө берет. Дагы бир жакшы немеси, жаңы технологиянын дагы бир жакшы нерсеси, эски технология менен иштегендер бар. Бир миксерди 40 мүнөттө толтурса, биздин миксер 7 мүнөттө толтурат да. Айырмасы аябай чоң. Жана биз клиенттерге бетонду убагында жеткизип, мындай айтканда, строительный фирмалардын жумушун бат кылганга жардам берип атабыз. Азыр заманда оңолуп келатканына ыраазымын Кудайга. Анткени деген бардык чоң эле көчө эмес, майда көчөлөргө дагы асфальт төшөлүп атат. Айылдарга бала бакча курулуп атат. Элдин баарынын ниети жакшы, тилеги да жакшы. Ушундай заман болсо, Кудай буйрса да 5 жылдан кийин тетиги Швейцариядай болуп оңолуп кетебизби деген ой бар. Баарыбыздын тилегибиз ошол. Азыр бардык пансионаттар менен дагы иштешип атат жаштар. Пансионаттар дагы жакшы жаштарыбыз иштеп атат. Көмөктөрүн көрсөтүп атышат. Пансионаттан да жакшы көмөктөр келет. Азыр мектебибиз Кудайга шүгүр азыр балдарга жетишерлик экисимен, бирок тиги четке дагы мектеп салынып атат. Кудай буйрса ал дагы аткарылса, элге дагы мектебине дагы ошол жака бала бакча да салынып атат. Азыр шүгүр кылалы биз 6 айылбыз. Чоктал, Өрнөк, Чоң Сары Ой, Байет болуп, ортобузда ынтымактуу Кудай куткулсын. Чырчатак жок. Сакалдуулардын эми тилеген тилегисе эле ошо бала бакырабыз. Ушу өскөн өкмөттү ого көтөрүп өстүрсө, ынтымактуу болсо деген тилек. Эми биздин жетекчилерге, президентке, камчыга, Кыдыршаевичке, ошолордун баарына рахмат ушундай заманга алып келип атканына. Ошолорго Кудай өмүр берсин. Биз ошолордун тилегин тилеп, өсүп аткан өкмөтүбүздү Кудай куткулсын деп, карлар бата берип аман эсен жүрө берели.